Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиевдин уулу өзү жашаган батирин жалгыз бой энеге белек кылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Тимурлан Ташиев өзү жашаган батирди жалгыз бой энеге белек кылып берди. Бул тууралуу Регион телеканалы маалымдады. Андагы маалыматка караганда Ташиевдин уулу өзү жашаган батирин 4 балалуу Тахмина Ашимовага берген. Ашимованын жолдошу 2020-жылы коронавирустан каза болгон. Ал ошондон бери батирлеп жашап келген. Мен Ташиевдин уулу болом деп эле алып келди. Бүгүндөн баштап силердин үйүңөр жылуу жумшак жашаңыздар деди. Мен түшүм го деп ойлодум. Аябай ыраазыбыз, жууркан төшөк бардыгы меректери менен экен деди ал көзүнө жаш алып. Мен Камчыбек Ташиевдин уулу боломун деп эле ушул жерге алып кирди. Биз күтүүсүздөн эле киргенде эле ушул үйдө бүгүндөн баштап сиздердики жылуу жумшак жашаңыздар дегенде ушундай бир жаш чыкты. Ал жашты мен азыр айта албайм да. Ал күн ушунчалык бир мен ойлодум, түшүм го деп ойлодум. Көп убакка чейин уктап атып деле ойгом, түшүм эмеспи деп коркаттым да, түшүм эмеспи деп. Ушинтип көпкө чейин ушинтип жүрдүк, аябай ыраазыбыз. Бүт мебели менен, жууркан төшөктөрү менен, килемдери менен экен. Аллах таалам ушунчалык муңу жеткен экен. Убакыттан пайдаланып ушул атанын гана уулу эмес, ата журтун уулу кылып тарбиялаган, ушундай уулду тарбиялаган Камчыбек Ташиевке ыраазычылык айтабыз. Үй бүлө мүчөсүнүн ар бирин Аллах таалам өзү коргопсун, колдосун. Бекем ден соолук, кажыбас, бакубат, кайраттуу узун өмүр каалайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Мурдагы депутат Гүлү Асал Садырбаева көз жумду. Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Гүлү Асыл Садырбаева көз жумду. Тааныштары билдирген маалымат боюнча ал 28 февралда каза болду. Маркум 1952 жылдын 4 ноябрында Жалал Абаддагы Нокен району Шайдан айылында жарыкка келген. Эмгек жолун 1971 жылы орто мектепте мугалим болуп баштаган. 2010 жылы Ата Мекен саясий партиясы менен Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. Гүлү Асал Садырбаева саясий жана коомдук ишмер Дооронбек Садырбаевдин карындашы. Оштогу бузула турган 12 кабат үйдүн ээси Асылбек Жээнбековпу? Эмаком компаниясы 12 кабат үй куруп жатканы, бул боюнча Ош шаардык соту мыйзамсыздыкты аныктап буздуруу чечимин чыгарганы кабарланды. Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда жерге ээлик кылууга Асылбек Жээнбеков жетишип, курулуш иштерин мерчемдегенин эшиттик. Соңку убактагы териштирүү иликтөөлөрдөн кийин көп нерсе ачыкталууда, бирок коомчулукта чатташтырган ар кандай маалыматтар чыгып кетти. Натыйжада Асылбек Жээнбековдун куруп аткан 12 кабат үйүн буздуруу чечими чыкканын көп суроолорду жаратууда. Бул жерде саясат ойноп кеткен жокпу деп жазган Арба Кейжи сайты. Садыр Жапаров чүйдө жылына 80 000 автоунаа чыгара турган заводко капсула салды. Садыр Жапаров 28 февралда Чүй облусунун Сокулук районунда автоунаа чогултуу жана сатыкка чыгаруу боюнча ишкананын курулушуна капсула салды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Долбоордун негизги ишмердүүлүгү электромобилдерди, жеңил жана коммерциялык автоунааларды, атайын техникаларды чогултууга, транспорт каражаттарын жана тиешелүү продукцияларды эл аралык сатыкка чыгарууга багытталган. Ишкана Кыргызстандын министрлер кабинети, жергиликтүү ишканалар жана China Hubei Juye Group Кытай компаниясы менен биргеликте курулат. Биринчи этаптагы инвестициялык көлөм $115 миллион түзөт. Ишкана жылына 80 000ден ашуун автоунаа чыгармакчы деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы жүргүзүлүп жаткан инвестициялык саясат анын ичинде салык жеңилдиктери инвесторлор үчүн жагымдуу жагдайларды жаратып жатканын айтты.
Президент бул инвестициялык долбоор республиканын автоунаа өнөр жайын өнүктүрүүгө, ички дүң продукциядагы бул тармактын үлүшүн арттырууга жана кошумча жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болорун белгилеген. Автоунааларды чыгаруу, импортко тетиктерди өндүрүү жана эл аралык сооданы өнүктүрүү жолу менен Кыргызстандын улуттук автомобиль брендин түзүүгө максат коюу керек деген Жапаров. Ал эми Кытайдын элчиси Ду Девен долбоорду ишке ашуунун башталышы эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн натыйжасы болуп саналарын айткан. Заводду үстүбүздөгү жылдын август айында ишке киргизүү пландалууда. Gold Company Жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Бактабасов компаниянын жетекчилиги менен жолугушуп, анын жүрүшүндө ишкананын 2023 жылдагы өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, үстүбүздөгү 2024 жылга коюлган пландары менен бөлүштү. Алмазбек Бактабасов 2023 жыл компания үчүн ийгиликтүү жыл болгонун белгиледи. Жолугушууда компаниянын жетекчиси быйыл Кумтор кен жайында алтынды жер астынан казып алуу долбоору активдүү фазага кирет. Тоголок алтын кенин иштетүү жана келечектүү жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо иштери башталат, деди Алмазбек Бактабасов. Осмонов менен Атазов чет өлкөдө экени айтылууда, алар жумуштан өргүү алышкан. Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов акы төлөнбөгөн өргүүгө чыгып кетти. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Осмонов үй бүлөлүк шартына 12 майга чейин Атазов ден соолугуна байланыштуу эс алууну суранган. Жогорку кеңештеги маалымат булактар аталган депутаттар Райымбек Матраимовго байланышкан иштен улам чет өлкөгө чыгып кетишкенин айтышууда. Буга чейин бажычы Матраимов менен байланышы бар делген 3 депутат мандатынан ажыратылган. Алар Нурлан Ражабалиев, Абдывахап Боронбаев жана бир тууган агасы Искендер Матраимов. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтов фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп, ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Акылбек Жапаров бүгүн Кытайга барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 29 февралда Кытайдын Синьцзян Уйгур автономиялуу районуна жумушчу сапар менен барат. Бул тууралуу өкмөт билдирди. Сапар 2 мартка чейин созулат. Анын алкагында Жапаров Кытайдын Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Сууар партиялык комитетинин катчысы Ма Синжуй, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган делегациялардын 3 тараптуу жолугушуусуна катышат. Ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Сууар делегация башчыларынын Эркештам көзөмөл өткөрүү пунктуна барышы күтүлүүдө. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Кашкар шаарындагы Нарын эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү менен таанышып, Кашкар эркин экономикалык аймагында жайгашкан Бондалык кампага барат. Жумушчу сапардын алкагында соода-экономикалык байланышты илгерилетүү боюнча 2 жана көп тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Ушул саясий элитаны түптөгөн жогорку кеңеште Илмияновду жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Медералиев депутат Икрамжан Илмиянов жоопко тартылбай жүргөнүнө нааразы болду. Башкаларга сабак болушу үчүн жазадан кутултпоо принциби болушу керек. Өмүрүндө бир китеп окубаган, тек гана рулду айландырган адам ушул саясий элитаны түптөгөн. Парламентке бул өтпөйт деген, эмне үчүн ал байлыкты топтоп алып, жыргап, куунап жашашы керек да башкалар тоогурдаса соттолуп кетет, деди Алиев.
Ал 2020-жылдагы революцияга парламенттик шайлоо плас өтүп, Мекеним Кыргызстан, Биримдик жана Кыргызстан партиялары алгачкы катализатор болуп чыга калганы себеп болгонун белгиледи. Ошолордун жоон тобу азыркы бийликти да курчап алып, кошоматтанып жүрүшөт, муну эч ким тана албайт, деди Алиев. Илмиянов Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, президенттин аппарат жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал 2018-жылы пара алууга шектелип кармалып, мамлекетке 10 миллион сом төлөгөн. Сот аны 5,5 жылга эркинен ажыратып, мүлкү конфискацияланган. Учурда Илмиянов эркиндикте. Минкап төрагасы ички дүң продукция 2050-жылы 200 миллиард долларды түзөт. Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2050-жылы эл аралык каржы институттары божомолдогондой 20 миллиард эмес 200 миллиард долларды түзөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өткөн Digital Кыргызстан Plus форумунда билдирди. Эксперттердин баамында 2026-жылы дүйнөдөгү ишканалардын 80%дан ашыгы жасалма интеллекттин инструменттерин колдонуп калат. Жасалма интеллекттин өнүктүрүү экономикалык өсүштүн кыймылдаткыч күчү болуп калышы мүмкүн. Бул үчүн чөйрө түзүү зарыл. Жапаров технологияны колдонуу 2 жылдын ичинде ИДПны 2 эсеге, бюджетти 3 эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк бергенин белгилеген. Министрлер кабинетинин башчысы кээ бир эл аралык каржы уюмдары 2050-жылга карата Кыргызстандын ички дүң продукциясы 20 миллиард доллар түзөрүн божомолдогонун айтып, бирок кайсы уюм экенин ачыктаган жок. Андай эмес, биздин өлкөдө керектүү ресурстун баары бар. Жаңы инновациялык технологияларга ачыкпыз жана 2050-жылга карата ИДПны 200 миллиард долларга жетет, деди Акылбек Жапаров. Кыргызстандын футбол боюнча командасы жашуун машыгат чоо жайы. Футбол боюнча улуттук курама команда 2026-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алдында Туркияда жашуун машыгууларды өткөрмөкчү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол союзунан кабарлашты. Мындай чечим союздун жаңы башчысы Камчыбек Ташиев менен болгон жыйындан кийин кабыл алынган. 2-марттан 13-мартка чейин Анталияда машыктыруучулар штабы бизди жана чет элдик чемпионаттарга катышкан 26 футболчуну карап чыгат. Оюнчулардын тизмеси ачыкталбайт, анткени Кыргызстандын курама командасына тандоо жабык болот деп айтылат маалыматта. 13-19 март күндөрү Стефан Тарковичтин командасынын Вьетнамда пландалган машыгуусу башталат. Команда Туркиядагы тандоонун жыйынтыгы менен түзүлөрү кошумчаланды. Кытайлык Тайбэй менен беттештер 21-март жана 26-мартта өтмөкчү. Ат башы Гесин оңдоого 22,4 миллион швейцариялык франк жумшалды. Кыргызстан менен Швейцариянын экономикалык маселелери боюнча мамлекеттик катчылыгынын кызматташтыгынын алкагында ат башы Гесин реконструкциялоо долбоору 2023-жылы ийгиликтүү аяктаган. Бул максатка 24,7 миллиондон 22,4 миллион швейцар франкы 2,5 миллиард сомго жакыны бөлүнгөн. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, долбоор 2023-жылы аяктаган. Белгилегендей, долбоорду ишке ашуунун натыйжасында электр энергиясынын өндүрүмдүүлүгү жогорулап, ГЭСтин техникалык жоготуулары азайган. ГЭСти орнотулган кубаттуулугун 14%га чейин көбөйтүү менен станциянын ишинин ишенимдүүлүгү жана коопсуздугу камсыз кылынган. Ал эми ГЭСти пайдалануу мөөнөтү 35-40 жылга көбөйгөн.